Айтабасыңар. Экинчи суроосу эмне дейли? Экинчи суроосу ушул дарыларыңыз эмне себептен аптекада көрүнбөйт деген суроону берди. Ал туура маселе. Аптекага койсоң эле жасай баштайт да кошумча. Ошон үчүн мен ар бир дарымды кимге бергенимди өзүм билем. Берсең эле окшоштуруп бирдеме кылып, анан эме болуп калат да. Мен Сизге да дарыларым баркын түшүрүп коет, ошон үчүн берген жокмун аптекага. өзүңүз кана Мен өзүм көрүп, өзүм гана берем. Мага эмеге дооматыңыз болсо мага келе бересиз да. Сизден алдым эле мындай болуп калды. Башка жерден таба албайбыз муну. Башка жерден таба албайсыңар. Бизге убакыттын аз калгандыгын эскертип жатышат. Андыктан агай мына Теңир Тоо жергесине келип калыпсыз. Ушул өзүңүздүн айтар сөзүңүз бардыр дарыгер катары? Менин айтар сөзүм эле ушул. Чын-чынына келгенде бардык эле жерде турмушу оор. Бишкекке барып дары алып келем, көрүнүп келем дегенге баарынын эле каражаты жете бербейт, мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн мен бир ай болсом дагы күнү түнү мени пайдаланып калсаңар, менин опутумду, менин дарымды көрүп калсаңар деген тилекте Теңир Тоолуктарга. Дагы кошумча багы сизден тажрыйба алат элек деген медицина багытында билими барлар болсо. Мен ушул бир айдын ичинде Ат-Башыга да, Нарында да бир-эки конференция өткөрүп, кинолорду көрсөтүп, жакшы болгондордун жөнүндө медиктер менен өзүбүзчө талкуу кылабыз деген ой бар да. Мен эмемди угуп калышсын медиктер да. Бул багыттагы иштериңизди баштап жатасыз, Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кезектеги түз эфирибизде жыйынтыктап жатабыз. Бүгүн биздин конокто биз буга чейин маалымдап жаткандай, тоолуу шартта жашаган адамдардын ден соолугуна узак жылдардан бери изилдөө жүргүзүп келе жаткан таланттуу, окумуштуу, эл аралык салттуу жана эксперименталдык медицина академиясынын президенти академик Омарбай Нарбеков болду. Биз сиздер менен кайрадан кийинки түз эфирде жолугушканча сак саламатта туруңуздар.